Сөз бергенде эле биздин конокторубуз даяр. Баарыбыз билебиз, өлкөбүздө жакшы бир эсте калчу жаңылыктар болуп өттү. Алардын бири бул Элечек жумалыгы. Мынакей дал ошол Элечек жумалыгынын жеңүүчүсү жана уюштуруучусу биздин сүйүктүү эжекебиз Комдук Ишмер Айжан Акылбекова жана Жаркын Рашанбекова тренер эжекебиздер бүгүн конокто. Кутмандаңыздар менен. Абдан мындай өзгөчө көрүнөт экен. Дух берип, Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Алгач эле мынакей жакшы жышаан тууралуу кеп кылсак, Элечек тууралуу, Элечек жумалыгы тууралуу. Буга чейин өзүңүздөр билсеңиздер, 23 октябрда Москва шаарында флешмоб өткөрүп келдик. Москва эми дүйнө жүзүнө эң таанымал, эң чоң федерация, Москванын жүрөгү дегендей. Ошол жерде кыргыз элинин улуулугун, бийиктигин көргөзүп келдик десем жаңылбайм. Миңдеген, миллиондогон туристтер жүрөт. Биздин эжекелерибиз, агаларыбыз, инилер, сиңдилер ошол жерде нан таап, ак эмгектенип жүрүшөт. Ошол адамдарга дагы бир дух берип, сиздер ушундай даанышман, бийик элдин урпактарысыңар дегендей. Ошондой бир иш-чара өткөрүп келдик. Анан ага улай эле ушул Кыргызстанда Элечек жумалыгын жарыяладык. Элечек жумалыгына чейин биз көптөгөн буга даярдоочу долбоорлорду өткөрүп келдик. Бул 100 жана бир Элечек, Элечек эсиз турбасын, мен Элечекти сүйөм деген бул долбоорлор аркылуу биз айымдарды өзүбүздүн студияга чакырып, же биз республиканы кыдырып барып Элечекти кийгизип көрүп, Элечек ар бир аял затына жарашат. Биздин маданиятыбыз башка элге үлгү болуп берчү маданият деп ошол нерсени көргөзүп дайындадык дагы. Анан ушул Элечек жумалыгында элечектерди ороп туруп эле каалоочу айымдарга таратып берип койдук. Анткени менин оюмча биздин 5-6 жылдык эмгегибизде бир кандайдыр даярдык болуп калды. Коом элечек кийгенге дайын болуп калды го деген ойдо таратып берип көрдүк. Анан калган жыйынтыктарды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Негизи азыр эл эмне мода болсо ошол жака агып кетип атат да. Качан бизге ушул Элечек модага айланат? Кантип канткенибизде модага айлансак болот? Билесизби, бая күнү ушул долбоордун алкагында Марал радиосуна чакырышты. Кундузду баарыбыз эле билебиз. Анан ошол жерде Кундуз айтты да. Мен ошол кыздын оюн айткым келип атат. Мен коомума кандай кылып жакшылык кылам, өзүбүздүн маданиятты кантип кайрып келем дегенде, жок дегенде мен кийип жүрөйүн, менин сизге кошкон салымым ошол деди да. Ошол кыздын сөзү абдан эсимде калды чындыгында. Сиз жакшы суроо бердиңиз. Элечекти менимче мода кылып алып келбеш керек. Анткени сиз билесиз, мода бүгүн келет, эртең кетип калат. Элечек биздин бир түбөлүктүү баалуулугубуз болуш керек деп эсептейм. Ал үчүн сиз кийишиңиз керек, мен кийишим керек, менин жакындарым, сиздин жакындарыңыз ошентип коомго сиңет деп ойлойм. Идея кимге келди? Ушул сөздөрдөн эле корком да, мага дей берели. Идеялар чындыгында өзүбүзгө эле таандык. Анан бул иштердин баардыгын жасаган ошо биз Оймок арт деп студия ачканбыз. Бул коомдук долбоор, өзү студия. Ошол Оймок арттан дайындалып, анан өзүбүздүн эле колубуздан ишке ашат. Сыймыктанабыз. Чоң рахмат ушундай нерселерди кылганыңар үчүн. Жаркын эже, сиз Элечек жумалыгына катышыпсыз жана жеңүүчү аталыпсыз. Кандай категорияда жеңүүчү аталдыңыз? Кантип тандалып алынды? Мен негизи күнүгө ошо кыргыз кийимди элечегиме туура подбирать этип кийип жүрдүм. Андан кийин көп ошо коомдук жерлерге барып, адамдар менен жолугушуп, өзүнүн тренингтеримди өткөрүп кийип жүрдүм да ошо элечегимди жана кыргыз кийимдеримди. Ошон үчүн утуп алдым деп ойлойм. Аябай кубанычтамын. Мага жакты. Мынакей Москвадагы тартылган видео тууралуу кеп кыла турган болсок, бардыгы таң калыштуу менен карады, таң калуу менен карап атты. Керек болсо интервьюларында айтып атат, канчалык суктанаарлык кийим экенинде. Сиздерде кандай сезим болду? Жана видеону тартып атканда кандай, флешмоб өтүп атканда кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар сөзсүз болот, бирок мен жакшыраак жагын алганга аракет кылам бардык нерседен. Бул жерде мен жоопкерчилик болду албетте менин мойнумда. Анткени мен кыргыз элин ошол жерде алып жүрөм деген, кыздарым үчүн жоопкерчилик үшүп калдыбы, курсак ачтыбы деген көбүнчө жоопкерчилик болду. Анан сыймыктануу мени мындай толтуруп турду да, жүрөгүмдү, акылымды. Мен ушундай элдин урпагымын деген сыймыктануу азыркыга чейин менин денемди мындай толтуруп турат да. Жакшы. Ал эми азыркы тапта балким сизде жакшы идеялар бардыр. Элечек жумалыгы гана эмес, балким мырзаларга тийиштүү, балким шөкүлү, калпак, бир канча баш кийим дегендей идеяларыңызда барбы, пландарыңызда?
ооба, бул суроону абдан көп берип жатышат, бирок мен дагы бир сыйра айтып кетким келет. Биз спонсор же башка бир жактан келген акчалар менен иштешпегендиктен биз ошол оймок арттан түшкөн каражатка көз карандыбыз. Оймок арттан түшкөн каражатты топтоп, анан андан түшкөн акчага долбоорлорду өткөрөбүз. Ошондуктан албетте биздин баалуулуктарыбыз, эң негизги баалуулуктарыбыз тил, анан улуттук кийим деп айтып келе жатабыз. Улуттук кийим дегенде бул бир гана элечек эмес, аны жакшы билесиздер. Ошондуктан Кудай буйруса баардык нерсе алдыда. Жаркын эже, өзүңүз айтып калдыңыз, үй бүлөлүк көйгөйлөрдү чечүүчү, жардам берүүчү тренер катары иш кылам деп. Канча жашыңыздан бери жана кандай көйгөйлөрдү чечесиз? Эң биринчиден мен Асылзат окутуу билим берүү борборунун жетекчиси болом. Ошондуктан өзүмдүн ошо борборумда тренингтерди өткөзөм. Бул деген ошо үй бүлөлүк мамиле жана ошондой эле конфликтология деген темаларында өткөзөм. Бул мен тренингтердин негизи максаты жаштарды өзүнө туура баа берүү, ой жүгүртүү жана проблемаларды туура чечүүгө үйрөтөм. Ошондуктан бизге көп жаштар келет. Кантип кайрылса болот? Интернет, соц тармактарына интернетке жазса болот. Ошо Асылзат центр семейного благополучия Асылзат деп аталат негизи. Жалганда эле ошо биздин даректерибиз бар, биздин ошо мөбөрлөрүбүз бар. Жакшы. Айжан эже, айтсаңыз, элечек жумалыгы жыл сайын өтүп турабы эми мындан ары? Азыр бизде башыбызда көптөгөн идеялар болуп жатат. Анан алдын ала пландап так айта албайм. Анткени бул башка Асель айым айткандай масштабдуу бир иш-чарага айланып кетиши мүмкүн. Эми бардыгы Кудайдын буйругуна жараша болот. Анан көптөгөн, бирок биз жыйынтыктоочу күнү Супарада 5 ноябрь күнү чогулдук. Ошол жерде эжекелердин суроолору боюнча көбүрөөк өткөрүп туралы, бир жума аздык кылды деген сунуштар болду. Анан эми биз ойлонуп, анан мүмкүнчүлүккө жараша иш алып барабыз. Ошондо бул элечек жумалыгы 7 дубанда өттү. Жок, бул Бишкек шаарында өттү. Анан Ош шаарынан Нургуз Кадырбекова эжекебиз катышты. Анан Балыкчы шаарынан дагы бир айым өзүнүн калоосу менен келип катышты. 7 дубанда өткөрүш үчүн менимче ошол жерлерге барып, бир жергиликтүү айымды лидер кылып коюп өткөрсө туура болот го дейм. Бирок алдыңкы күндөрдө балким ишке ашып калышы. Кудай буйруса, балким. Жакшы. Элечекти ороо үчүн, мисалы үчүн көпчүлүгүбүз карап көрө турган болсок, оор болуш керек. Жана канча убакыт керек делет бир элечекти айымдар үчүн ороону үчүн? Негизи жакшы мастер 1 саатта ороойт. Биздин мастерибиз 3 саатта ороп аткан, азыр 1,5 саатта бир элечек ороойт. Адамды отургузуп туруп, негизи чындыгында биз чоңураак долбоорлорду өткөргөндө элечекти алдын ала ороп дайындап алабыз. Бирок ал бир аз айымдарга анча отурбай калышы мүмкүн өлчөмү. Ошондуктан ар бир айымды отургузуп туруп, өзүнүн башын орогон ыңгайлуу дагы, формасы дагы чыгат, өлчөмү да жакшы чыгат. Күн сайын орош керекпи же бир ороп туруп анан кийип алса болбойбу? Болот. Маселен, сизди отургузуп туруп бир жолу ороп берсек, сиз ошол элечекти күндө кийип жүрө бересиз. Чечип алып коюп, ошол оролгон калыбында тура берет. Бузулуп кетиши мүмкүнбү? Бузулуп кетиши мүмкүн эмес, анткени биз ар бир оромду тигип чыгабыз колго. Жакшы. Азыркы тапта мен оюмча тарыхый китептерди окуй турган болсок, байбичелердин элечеги башкача, айымдардыкы башкача, бийкечтердики башкача айырмаланып турат. Же бийкечтер кийби? Бир аз тактоо кылып коеюн. Бийкечтердин баш кийими булар тете, үкү кептахя деген сыяктуу баш кийимдер экен. Элечекти күйөөгө тийгенден кийин гана айымдар кийет экен, салт боюнча. Ал айым канча жашта экени маанилүү эмес, канча жашында турмушка чыкса, ошол жашында. Анан сиз туура маалымат бердиңиз. Келин элечек же зайып элечек, каз элечек же байбиче элечек деп элечектер оромуна жараша, бийиктигине жараша бөлүнөт экен. Статусуна билсе болобу, статусун элечектин? Ооба, илгери ошондой эле кылышчу экен. Урууларда мисалы байбиче менен кемпирдин орду башка да. Байбиче баягы айылга акыл айтып, баягы кеңеш бере турган кадыр барктуу адамдын байбиче элечек башкача болгон. Анын коздолушу дагы кымбатыраак жасалгалар, асыл таштар менен коздолгон экен. Маселен, зайып элечек же келин элечектин кыргагы кызыл гана болуш керек экен. Анан ал келин ошол барган жерине мындай башы батып 3-4 балалуу болгондон кийин гана ал келинге күмүш кыргак тагууга мүмкүнчүлүк болгон экен. Анан албетте колунда жок айымдар андай кыргактарды тагууга мүмкүнчүлүгү жок. Анан демек, эгер кымбат баалуу таштар менен кыргак тагылып турса, бул сөзсүз анын статусунан кабар берип турган. Сиздер кийип турган элечек
бул кандай статуска ээ? Бул элечек зайып элечектер деп бородук. Биз көптөгөн кеп кеңештерди Асель Калканова эжекеден алып турабыз. Ошол эжекени дайыма баса белгилеп айтып кетким келет. Анткени ал эже көптөн бери элечектерди изилдөө менен алектенип жүрөт. Анан биз сунуштар боюнча бул элечектерди баягы Асель эжекелер орогондой тарыхый ошол 16, 18, 20 метрге чейин калтырбай жеңилдетип бородук. Эмнеге дегенде сунуштар ошондой. Эми мурунку учурда элечек баягы көчмөндөр шартында кепин болсо, бала төрөлгөндө балага ороочулгоо болсо, азыр андай талап жок. Ошондуктан элечектердин кездеменин өлчөмүн азайтып койсоңуздар жеңилирээк болот эле дегенден биз азайтып ороп жүрөбүз. Келин элечек деп ушундай жапыс. Анан азыркы ар бир биринчи, экинчи айым машина айдайт, рульда ошого ыңгайлуу болсун деп жапыс жеңил ороп жатабыз. Демек современный болгон, э? Ооба, бул заманбап. Заманбап. Ылайыкташтырылган. Жайкысын азыр көпчүлүктөргө кызык болуш керек. Ысып кетпейби дегендей. Жаркын. Негизи мен ушу элечек кийип жүргөндө эч кандай ыңгайсыздыкты сезген жокмун. Мен өзүм унайдайм. Унайдаганда ошо оңой эле кирип, оңой эле чыгып жүрдүм. Негизи бул долбоор башталгандан баштап мен айта кетейин, бул элечекти мен ак таажымда атап койгом. Ошо өзүмдүн страницамда белая корона деп койгон болчумун да. Анткени аялзат бул элечекти кийгенде өзүн чынында эле ошо таажы кийген ханышадай сезип жүрөт экен. Ушу бир жума бою мен элечекти жумушума тренинг өткөргөндө дагы көчөдө жүргөндө жакшы кийип жүрдүм. Реакциялары ар кандай болду адамдардын. Ошол реакциялар тууралуу кеп калсак. Ошо реакциясы көпчүлүгү ошо суктанышып, сүрөткө түшүүгө мени чакырышып, жылуу сөздөрүн айтып, жакшы көрүп атышты. Кээ бирлери болсо ошо кыргыз кийимди биринчи көргөндө эле таң калуу менен кабыл алышты. Бул кыргыз кийимди майрамда эле же болбосо улуу муундагы апалар эле кийет деп дагы өзүнүн ойлорун билдирип кетип атышты. Менимче бул көрүнүш жалпы карап көргөндө ошо коомчулук, кандай десем, коомчулук бул элечектин ушундай реакция кылганына кандайдыр бир биздин өзүбүздүн маданиятыбыздан, өзүбүздүн балыктарыбыздан алыстап кеткендиги мага сезилип турду. Мындай чужда карап турду да мени. Негизи тарыхка кайрылып көрсөк, кыргыздар исламды кармап келген. Аталарыбыз намаз окуп, орозо тутуп, хачка барып жүрүшчү. Ошол эле анын үрп адаттары, маданияты, ошо кийген кийими ислам менен байланыш болгон. Ошондон кийин мен да өзүм элечекти жакшы көрүп кийгендин да бир себеби бул деген мындай шариаттын нормаларына жооп берет экен. Анткени азыр өзүңүз көргөндөй мен авратым жабылып турат. Мен өзүм негизи бул жашоо деп Бул жашоодо туура эле. Негизи бул жашоодо мен исламды карманам. Ошонун бүгүн тилекке каршы мен байкоом боюнча ошо коомчулукка батыштын түшүнүктөрү сиңип калып, ошо биз элечекти кийип жүргөндө элдеримде кичине башкача кабыл алышты. Түшүнүктүү болду. Негизи мынтип карап көргөндө сиздерде бир нур чачырап турат экен да. Чынында эле абдан бир башкача сезим болот экен. Мен да өзүм кийип көргүм келди да. Ошондон ийгилик каалайм, сиздерди көрүп кыздарыбыз түздөлө берсин. Мен оюмча ушул сиздин проектиңиз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетсин каалайм. Рахмат келип бергениңиздерге, буюрса дагы жакшы иш-чараларды күтөбүз сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ден соолугуңуздар бекем болсун. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Ажан Акылбекова жана тренер Жаркын Рашанбекова болду. Бүгүнкү өлкөбүздө болуп өткөн элечек жумалыгы тууралуу кеп кылдык жана анын жеңүүчүсү менен маектештик. Биз менен бирге болуңуздар.